Жаткан жери жайлуу болсун. Ошто студент кыз асынган абалда табылды. Ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Президентибиз Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жылуу, жумшак маанайда биздин президентти күтүп алды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Кара сууда студент кыз асынган абалда табылды. Ош облусунун Кара суу районунун Башбулак айыл аймагында студент кыз асынган абалда табылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы турмуш басылмасына тастыктаган маалыматка караганда 2025 жылдын 29 мартында Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө Башбулак айыл аймагынын 2009 жылы туулган тургуну өзүн өзү асып каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Факты каттууга алынып, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуя боюнча күбөлөр суралып, маркум жансыз денесине сырттан кароо жүргүзүлүп, эч кандай жаракаттар байкалган эмес. Маркумдун ата-энеси, жакын туугандары эч кимге арыз доосу жоктугун билдирип, соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартты. Ош шаарынын колледжинин студенти болгон. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү уланууда. Булак турмуш кежи. Садыр Жапаровду Тажикстанда салтанаттуу тосуп алышты. Садыр Жапаров Тажикстанга келди. Тажикстандын башчысы Рахмон жогоркусы менен тосуп алды. Президент Садыр Жапаров Тажикстанга расмий сапар менен барды. Аны Худжан шаарынын аэропортунда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Бүгүн Худжан шаарында Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын лидерлеринин 3 тараптуу саммити өтөт. Ошондой эле 3 мамлекеттин башчылары Навруз майрамын биргеликте белгилешет. Белгилүү болгондой, Эмомали Рахмон Садыр Жапаров Тажикстан менен Кыргызстандын мамлекеттик чек арасы боюнча келишимдин ратификациялык грамоталарын алмашуу тууралуу протоколго кол коюшту. Ассалам алейкум, азиз кадрлуу улуу меймандар. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Бишкекте жол чырак өрттөндү. Бишкек шаарындагы Бишеналиева менен Раскулов көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан жол чырак өрттөнүп кетти. Окуянын видеосу Штраф KG баракчасында жарыяланды. Жестко. Кафеде меню карамыш этип, заара кылган кишинин кылыгы соц тармактарда талкуу жаратты. Бир киши бардыгы менюну караган кишидей түр көрсөтүп жатат. Бирок ошол эле учурда жанында туруп эле заара кылууда. Окуя чет өлкөдө болгон. Бизде бир гана суроо бар. Эмнеге? Ош шаарында бир апта ичинде документтери жок унаа башкарган 41 айдоочу кармалды. Ош шаарында бир жума аралыгында 25 айдоочу унаасынын терезесин уруксат жок караңгылатып алган үчүн унаалар айып короого токтотулду. Бул тууралуу Ош ШИИП боюнча милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка караганда 21-28 март күндөрү кайгыл кызматтын кызматкерлери тарабынан 3117 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталган. Таластагы жер титирөөдөн 48 үйдө жарака кеткен. Талас районунда 28 мартта саат 4:42 жана саат 16:56 катталган жер титирөөдөн 48 үй зыянга учураганы аныкталып, акт түзүлдү. Бул тууралуу ОКМден билдиришти. Жарандык коргонуу комиссиясы жер силкүүнү болгон күндөн тартып айыл аймактарда иликтөө иштерин жүргүзүшүп, жаракка кеткен үйлөрдү аныкташты. Алардын берген маалыматы боюнча бүгүнкү күндө зыянга учураган 48 турак үйдүн 31 камсыздандырылган, калган 17 үй
камсыздандыруудан өткөн эмес деп айтылат маалыматта.